Leйлектин алыскы Айкөл айылында жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Билим уя республикалык бюджеттен каржыланып, 225 орунга ылайык ташууда. Курулуш 2024 жылдын январ айында башталган. 2025 жылдын башында пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Eski mektepten бұл çoğunluğu men ayırmanat, en bizi kuvandırgan 225 orundu bolуп атат. Мурдагы биздин мектебибиz 140 орунду эле болчу да. Эми класстарыбыз, класс кабинеттери жетишет, окуучуларыбыз кенен кесири ортодо жүрө алат. Мурдагы класстарыбыздын да ортосунда окуучулар жүргөнгө шарт жок. 3төн отурчу окуучуларыбыз. Азыр биз сүйүнүп атабыз, ушул ар бир класста жарык болгон 3төн терезе коюлду. Бардык шарты менен болуп биз аябай сүйүнүп жаткан учурубуз. Жаңы мектеп бүткөнчө окуучулар эски мектептин бир корпусунда жана айылдагы маданият сарайында, чайхана менен китепканада билим алып жатышат. Жалпы азыркы учурда 303 окуучу окуп жатат, 28 мугалим эмгектенип жатат. 18 класс комплектибиздин 10 класс ушул жерде 2 смена менен окуп атат. 5 класс эртең менен жогорку класстар жана 5 класс түштөн кийин окуп атат. Андан сырткары биздин айылдык клубда жана чайханада, айылдык китепканада биздин башталгыч класстарыбыздан 8 классыбыз ошол жакта 2 корпусубузда окуп жатат. Эскилиги жеткен мектептеги жогорку класстын окуучулары кичинекейинен тартып эле жаңы мектепте билим алууну кыялданып келишкен. Эми мектепти аяктагычак жаңы билим уябыз бүтүп калса деп максат кылышууда. Жаңы мектепте менин оюмча жаңы парталар, жаңы нерселер, лабораториялар, башка нерселер да болот деп күтүп жатам. Мурдадан бери жаңы мектепти жаңы мектеп курулуусуна бардыгыбыз эле кыялданганбыз. Азыр уже жаңы мектеп курулуп жатат, бардыгыбыз сүйүнүп жатабыз. Уже жаңы жылдан баштап биз жаңы мектепке окуйбуз. Лейлек районунун Тогуз Булак айылында жалпы 5 орто мектеп бар. Учурда 2 айылдагы мектептин курулушу жүрүп жатат. Экөө тең республикалык бюджеттен каржыланган. Учурда биздин айыл аймагында 2 мектеп республикалык бюджеттен каржыланып курулуп атат. Ал мектептер Жаш элек орто мектеби жана Наркозу Батыров атындагы орто мектеп. Жана ошондой эле былтыркы жылы Карабулак орто мектеби капиталдык ремонттон толук бүтүп алдында турат. Ал эми Маданият орто мектеби быйылкы жылы капиталдык оңдоого киргизилип жатат. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунда ушул жылы 12 мектептин курулушу пландалып, 8 мектепти капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү каралган. Курулуштардын баары мамлекеттик казынадан каржыланууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.